Буга чейин социалдык тармактарда 12 микрорайондагы Елизавета курулуш компаниясы куруп жаткан үйдүн короосун Бишкек шаарынын мэрия кызматкерлери тарабынан атайын жакшыртуу жана жашылдандыруу иштери жүрүп жаткандыгы тууралуу маалыматтар айтылган. Белгилей кетсем, аталган жеке менчик курулуш компаниясы азыркы мэр Азиз Суракматовго таандык экендиги айтылып келет. Мындан улам биз турган сквердин курулуп жатканына кимдер кызыктар жана кандайча курулуп жатат деген суроолор туулбай койбойт. Ошол себептен биз бул туурасында жеринде таанышууну туура көрдүк. Атын атагысы келбеген 12 кичи райондун жашоочусу интернет барактарына чыккан Елизавета курулуш компаниясы курган үйдүн короосун мэрия кызматкерлери келип жакшыртуу иштерин жасап жатат деген маалыматтардын чындыгы бар деп эсептейт. Елизавета үйү өзү аябай жай көп учурдан бери салынып келатат. Бул жерде 3 жылдан бери жашайм. 3 жылдан бери стройкасы эми салынып атат, бирок жай салынып аткан үйдүн өзүчү. Салынып келип, анан жакында эле билесиңер мэр болду Азиз Суракматов. Ошондо ушундай темп менен катуу башталды. Бул жер өзү жөн эле шагыл баягы чачылып турган жер болчу да, сквер көрүп атпайсыңарбы? Тиги кишибиз мэр болуп келгенден кийин эле могу жер калп айтпайм, бир 10 күнгө жетпей эле ушу мэриянын работниктери, техникалары келип 10 күн ичинде бүтүрүп кетишти да. Газон да, скамейка андай мындайларын коет болуш керек баягы эми. Эми ачык айтканда бул жер тосмолор тосулуп калышы мүмкүн. Бул жерде деле элге деп атышат, эми көрөбүз го, могу үйдүн өзүнө эле жазалгандай көрүнөт, себеби үйдүн өзүнүн детский площадка жак бияктары жакшы көрүнбөйт да. Каягында бар экен бул үйдүнчү. 12 кичи районунун айрым жашоочуларынын айтымында бул эс алуу багы Елизавета курулуш компаниясы салган үйдүн короосунун карамагына кирбейт. Бирок буга чейин жер талаштуу бойдон келген дешет. 2011 жылы Турат Сабданбеков аттуу жаран жергиликтүү элдин макулдугу жок эле бош турган аянтчаны өзүнө чийдирип алат. 3 жыл өткөн соң ал 2014 жылы курулуш иштерин жүргүзүп баштаган кезде ошол жердеги жашоочулар караманча каршы чыгып, кийин шаардын карамагына өткөрүшкөн. Мурунку мэр убагында эле Албек Ибраимовдун убагында эле 12-13 үйдүн жашоочулары, тургундары ошолорду бул жерде баары сатылып кеткен экен илгери. Могу жердин баарын сатылып кетип, ушул Елизаветанын үйүнөн баштап, олардын үйүнө чейин, тротуарга чейин. Мен сизге жана айтам го, бир астайын көргөзөм, кайсы жерге чейин саткан экен деп. Сатылып кеткен экен, бул жашоочулар туура эмес сатылды деп туруп, булар өздөрү акция, протестке чыгышты. Жашоочулардын баары тең мына Курманбек Байке Дамком болуп, баш болуп, калган жашоочулар төш болуп, барып туруп соттошуп, 2-3 жылдан бери соттошуп жүрүштү. 17 жыл июлда ал кезде бизде мэрибиз Албек Ибраимович болчу. Ошонун убагында эле булар соттон сотуп алышкан. Мынакей бул Дамкомунда бир 20-30 соттун решениялери бар. Мына ушундай талаштуу жагдайда биздин чыгармачылык топ курулуп жаткан эс алуу аянтча Елизавета курулуш компаниясы салган үйгө тиешелүүбү же шаардын карамагындабы деген суроо менен Бишкек шаардык мэриясына кайрылганыбызда буларга токтолду. Ана мен текшердим, аякта уже бардыгы Елизавета эчагыле куруп салып чыгып кеткен. Шаардыктар бар. Анын тегерегинде эми курса, бир үй курса керек эле негизичи. Мен билгенден. Экинчиси, муну көрүп, мурун эле планга кирип, шаардык кызматтар мурунку мэрдин убагында эле планга кирилип, сквер деген, аны ошону эле жасап койдук, болду. Азыр бүгүнкү күндө мэрия кызматкерлери барып ошол муниципалдык кызматка караган жерди. Жок, биз скверлер жасап атпайбызбы? Ал тегерегинин баары шаардын менчиги да. Анан ошолорду эле жасап койдук, болду. Андан башка дагы 7-8 жерлерди жасап атабыз. Эми анын баары багы башка бирөөлөрдүкү, тигилердики, булардыкы, алардыкы кандай болот? Алар дагы мисалы авангардтын жанында салсак авангард болуп калабы. Скверди эми анын мурункулар алып, ал жерде бирдеме кылам десе керек. Муниципалдык кызмат өзүнө алып туруп, ошол жерге сквер салынсын деп чечим чыкса керек, менин оюмча. Анан ошол сквер салып койдук, ал шаардын менчиги. Елизаветанын менчиги эмес. Мындан ары андай жерлерге үй салганга уруксат берилбейт. Элдин жери болгондон сквер түшө турган жерден кийин мындай бүт жалаң үй гана түшүп жүрүп отурат да. Азыр биз ушундай чечим чыгарып атабыз. Дагы кээ бир жерлерде ар кандай талаш тартыштар бар, алардын баарын токтотобуз. Мына көп мындай көп экен. Ошондой эле 12 кичи райондун жашоочулары билдиргенде, Елизавета курулуш компаниясы курган үй мыйзамсыз турак жай болуп саналат. Анткени азыркы үй салынган жерге карта боюнча жол салынуусу керек эле дешет.
Мындан улам 2-3 жыл мурун жашоочулар жаңы турак жайдын курулушуна каршы чыгып, натыйжада курулуш иштери токтотулган болчу дейт. Мы писали письмо. Ей запретили эту стройку. Она до 3-го этажа дошла, ей запретили, что 12-й, 13-й дом против, чтобы строили. Почему? Ну, потому что она незаконная. А вы почему у нее документы спросите? У нее документов нету. Потом она год целый не строила она. А потом начали строить. Она всю зиму не строила. Как нам осенью письмо пришло, что запретить ей стройку. Ну, а потом что-то мы не стали дальше добиваться. Ал эми Бишкек шаарынын аппарат жетекчиси Балбак Түлөбаев аталган компания курган үй мыйзамсыз салынган деген маалыматтарды четке какты. Эгер Елизавета болобу, башка бирөө болобу, эч мындан ары мыйзамсыз болсо баарыбыз абыз. Эгер мыйзамсыз болсо ушуга чейин токтотмок или иш козгомок, дагы бир нерсеси чыкмак. Мен дагы бир жолу айтып атам. Кайсы кимден ким мыйзамсыз болсо, ал Елизавета болобу, же Түлөбаев Балбактын жери болобу, же кимдин жери болсо булусун, ал бузулат. Мыйзам болсо, мыйзам чегинде болсо, анда биз эчтеке кыла албайбыз. Буга чейин курулуш бизнеси менен алектенип келген Азиз Туракматов шаар башына келсе мэрдин ыйгарым укуктарын өз кызыкчылыгына колдонушу мүмкүн деп активисттер айтып чыгышкан. Бирок ошол эле учурда мэр курулуш компаниясы анын ишмердүүлүгүнө зыяны тийбей тургандыгын айткан болчу. Елизаветадан бүткүл нерселеринен кетип, аны өзүнүн мыйзамда кандай жазылса ошондой өткөрүп берди да, укук ченеминде. Азыр ал жерде иштебейт. Ал жерге жана менеджерлерге тапшырып берди, жанакы мыйзам чегинде бул кызыкчылыктарды жоготуу деген бир мыйзам бар эмеспи? Или кызыкчылыктарды жоюу деген. Ошонун негизинде бул иштер бүттү. Азыр биздин шаарыбыз мыйзам негизинде эч бир жеке фирма менен байланышы жок. Ал муниципалдык саясий кызмат Бишкек шаарынын мэрин жетектейт. Бишкектин борборундагы Киев жана Орозбеков көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган башкы прокуратуранын мурдагы имараты 2010 жылы апрель ыңкылабында өрттөнүп, жараксыз абалга келген. 8 жылдан бери бош турган имарат уна токтотуучу жай, бизнес борбор болот деп айтылып келген болчу. Бирок жакында эле Бишкек шаарынын мэри анын ордуна гүл бакча болоорун айтып коомдук талкууга койгон эле. Ал эми жогорку кеңештин айрым эл өкүлдөрү буга караманча каршы чыгышкан болчу. Кечээ мурда күнү эле мэрия официалдуу түрдө расмий билдирме берди. Ошол мурунку башкы прокуратуранын ордуна парк кылабыз деп. 42 соток жер центрде, бул Бишкекте жок. Ал жерди парк кылып, Орозбекова көчөсүн сквер кылабыз деп атат. Ошол Орозбекова көчөсүндө жайгашкан кафелердин бул лоббиси экени баарыбызга билинип турбайбы? Эртеңки күнү бул сквер парк бүткөндөн кийин ал жердеги имараттардын баасы 5-10 эсе көтөрүлөт. Ошон үчүн алдын ала урматтуу Ашырбек Мойдунович, өкмөт бул маселени азыртан көзөмөлгө алсаңыздар. 42 соток жердин ордуна многоуровневый парковка кылсак, ошол центрдагы биздин автоунаа тыгындардын баары азаят эле. Анын ордуна 42 соток, азыр 1 соток жер 100 000 доллардын баасы турат ал жердечи. Ошого азыртан бир бөгөт коюп, жана проекттердин акча каражаттарын баарын тыюу салыңыздарды суранам. Учурда мурдагы башкы прокуратуранын өрттөнгөн имараты гүл бакчага айланат деген мэрдин билдирүүсү коомдук талкууда турат. Ал жерди мэр жеке кызыкчылыгына же туугандар үчүн ыңгайлаштырган жок дейт Балбак Түлөбаев. Бизнес центр салсак машиналар ызы чогулуп көбөйүп калат. Башка нерсе салсак пробка болуп калат. Анан ушундай бир эс алуу жерлер, жашыл аянттар жетишпейт деп. Тегерегинде эч кимге жашыруун эмес, ал жерде ресторандар бар. Эми ал ресторандардын эмне тиешеси бар? Анан тууганы бар экен деп, мен билгенден кайсы тууган экен? Может быть, Жаныш Кудайбергеновдун кафелерин айтып атышат. Анын кафелери өйдөрөөк турат. Эми салсаң да азап, салбасаң да азап да. Бирок эми муну чечим чыгарышыбыз керек. Бирок ал жерге мындай бийик здание салынбайт эми. Ал жерге эл эс ала турган, ошол тегерегиндеги паркингдин баарын жердин астына киргизе турган бир жакшы нерсе салынат. 47 жаштагы Азиз Туракматовду Бишкек шаардык кеңеши 8 августта баш калаанын мэрлигине шайлаган. Анын талапкерлигин шаардык кеңештеги 44 депутаттын 43-ü колдогон. Бир гана депутат каршы чыккан болчу. Жолдар Бузумов, Арнас Маратов, Next TV күндүн темасы үчүн.